فَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَةِ وَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَتَيْنِ وَمِنْهُمْ ذُو الْحَوَائِجِ فَيَتَشَاغَلُ بِهِمْ. Ошол адамдардын арасында бир муктаждык, эки муктаждык, үч муктаждыгы бар адамдар келип калат болчу. Келгенде ошо муктаждыгы көбүрөгүнө жараша эмне аларга убакыт бөлүп берет болчу. Мунун суроосуна жооп берет эле, мунун маселесин угат эле, мунун машварасын угат болчу, буга бир жардам берет эле, же болбосо айтор ошолордун муктаждыктан аракет кылат болчу. فَيَتَشَاغَلُ بِهِمْ. Ошолор менен алектенет эле. وَيَشْغَلُهُمْ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ وَالْأُمَّةَ مِنْ مَسْأَلَتِهِمْ عَنْهُ. Ошондой эле ошол өзүнөн маселе сурап келген, өзүнөн жардам сурап келген, көмөк сурап келген, кеңеш сурап келген, илим, билим, хидаят сурап келгендердин бардыгына, урматтуу бир тууганым, алардын акыретине, дүйнөсүнө пайда келе турган нерсе менен алек кылат болчу дейт. Келгенден жөн кетпейт эле. Бир нерсе үйрөнүп кетет, ошол нерсеси бул бошко кетпей турган нерсе, дүйнө акыретине пайда боло турган нерселерди аларга үйрөтүп болчу, алек кылып коет эле. Жана үммөткө керектүү нерсени үйрөтөт болчу. Жеке бир адам келди, ошого жол көрсөткөн жол ал өзүнө пайдалуу, жана үммөткө дагы пайдалуу нерсе болот эле сөзсүз түрдө. Ва ихбарихим биллази янбаги лахум. Жана ошондой эле аларга эң зарыл болгон нерсесин үйрөтүп, сөзсүз түрдө аларга кайсыл мекенде, кайсыл заманда кандай болгондугун эмне айтып турат эле. Пайгамбар алейхиссалам ошол адамдардын ар биринин акыбалын жакшы билгендиги үчүн ар бир келген адамдын бардыгынын суроосу бирөө болсо да ар бирине бөлөк жооп берет болчу. Анткени анын акыбалы бөлөк болчу эле. Келген адамдардын акыбалын сурайт эле. Акыбалын сурап, же келгенден мурда ошо каяктан экенин сурап билип алат болчу. Мисалы үчүн ошол пайгамбардын сүннөтү биз келгенде, маселе сурап келгенде, анын кайсы жерде экенин сурайбыз дароо эле. Сураса мынтип карап калат, кандай ишиң бар дегенсипчи. Баткенден башынан сурайбыз да. Анткени сураганда дароо ошол жерде кайсыл молдолор бар, кайсыл молдолордун маселесин уккан, мисалы үчүн. Же болбосо андан сырткары, мисалы үчүн, канчалык диндар деңгээлдеги жер, буларда кандай маселелер белгилүү дегендер бар да. Мисалы үчүн кече Таласта жанагы немеде Казакстанда бир сопу таксырым бар. Курбаналы деген. Анан келип ошо жерде айтып атты, Кыргызстандагы молдолордун акыйдасы бузук балан түгүн деген сөз айтты деп бүгүн кабар келип атат бизге. Эми ал туура эмес маселе. Эми акишинин жолун жолдобосок эле акыйдабыз туура эмес болуп калбайт, урматтуу бир туугандарым. Тарикат жолундагы адам эми ошол казактардын өздөрү жакшыраак билсе керек бизге караганда. Бирок ошентип айткан жакшы эмес. Мен бул боюнча эртең кабар берем муфтиятка иншалла. Биздин бардык аалымдарыбыздын акыйдасы туура эмес деген маселе айтыптыр. Мисалы үчүн бирөө келсе ага айтты, сен дейт Кудайдан уялгының өзүңүн коомуңда эң урматтуу кишиден уялгандай. Кээ бир адамдар бар, өзүңүн айылыңдын кадырлуу киши бар, же көчөңдө, ошондон уяласың. Ошондон кантип уялсаң, Кудайдан ошондо уялды, бага багыт берди. А башка бирөө келгенде сураганда, осуят сураганда, ла тагдап ачууланма деп осуят берди. А башка бирөөгө тахажжудду калтырбы деп осуят берди. Анткени ар бир адамдын абалына жараша пайгамбар алейхиссалам эмне жооп берет эле. Ва якул лиюбаллиги шахиду минкумул гаиба. Мага катышкандар, сабакка келгендер же мажлисте отургандар дейт, ошол келбей калгандарга жеткиргиле, таблиг кылгыла деп дагы эмне осуят айтат болчу дейт. Бекитип калбайт эле, өзүңөргө болду, башкаларга айтпагыла, бул силерге тиешелүү дебейт эле, балки эмне дейт эле, башкаларга жеткиргиле келбей калгандарга дейт болот. Демек, жеткирүү эмне милдет, урматтуу бир тууганым. Жеткирүү милдет болот. Ваблигуни хажата мен ла ястатиу иблагаха. Ошондой эле мага акыбалын айтып жеткире албагандардын дагы муктаждыгын жеткиргиле дейт эле. Бирлер сага жете албайт, сен аалымсың. Маселесин биле албайт. Ошо кабар айттырсын. Кээ бир жерде акыбал өтө оор. Мечиттер жабылып калган, кыймыл аракет жок, динге мээнет жок. Ошолордон кабар айттырса, бияка келсе, бирден машфарага ошакка жөнөтүлүш керек сөзсүз түрдө. Кабар берилиш керек сөзсүз түрдө. Адамдар билбей калат кээде. Мына Талас ушундай болуп атыптыр, дагы бир жерде ушундай экен, Оштун дагы бир жеринде мындай экен, Нарында дагы мындай экен, мисалы үчүн Аксынын бир жеринде жанагыдай бир маскап карманбагандар көбөйүп кетиптир, мисалы үчүн аялдары мажбурлап мит намаз окушун деп атыптыр экен, дагы бир нерсе экен, кабарлар келип турат. Бул келген жакшы нерсе. Биз айтабыз бияктан бар муфтиятка, Жалал Абад облусу Аксы районунда кээ бир айылда имамдарын беймаскап болуп кетиптир, ошону карап ал.
таласында кээ бир айлыңдарыңда тиги Казактан келген сопула каптап алып биздин бар акыйданы бузуктап атты, муну карап ал. Көлдүн бир мешіттеринде бирөөлөр ээлеп алыптыр, муну карап ал деп айтып туруш керек болот да. Ошон үчүн кабарлар келип туруш керек. Айтат бияка. Мага келе албай тургандын муктаждыктарын айтып жеткирип тургула дейт. فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. Antkeni kim deyt? Biri özünün muhtaçlığını jetkire albaytsa oşol adamdın muhtaçlığın sultanga, keçe turgan adamga jetkizse deyt. Kıyamat günde bul adamdın kadamın Kudayın bekem kılat deyt. Kede armanыбыз padişaha жетпей калат, кеде муфтийге жетпей калат, кеде башка бирөөгө жетпей калат да биздикичи. Ошол жеткире турганда жеткириш керек деген сөз. Анан колунан келгенде жеткириш керек деген сөз. Кимде ким жеткирсе, кыяматта муну эки кадамы Кудай Таалам бекем кылат дейт. La yuzkaru indahu illa zalik wa la yaqbalu min ahadin ghayrahu. Пайгамбарыбыз алейхиссалам астында ушул гана нерселер болот эле, муктаждык гана болот эле, башка нерсе болбойт, урматтуу бир тууганым. Дүниесінде, динінде пайда боло турган нерсенин сөзү болот эле, андан башка сөз болбойт эле, жана андан башка сөздү пайгамбар алейхиссалам өзү кабыл дагы албайт болчу дейт. Пайгамбар олтурган жерде гыйбат болбойт эле, ушак болбойт эле, жалган айтуу болбойт эле. Айтылып аткан сөз дүниөгө, динге, акыретке пайдасы барбы, жокпу? Бирөөнүн муктажы чечилеби, жокпу? Ушул гана темадагы сөздөр урматтуу бир тууганым болот эле.